бардык жакшылык дагы, жаманчылык дагы бир Алладан. Жана ошондой жакшылыктын да ээси Алла, жаманчылыктын да ээси Алла. Ал сиз менен бизди бактылуу кылат, бактысыз кылат. Бизге ал өмүр берген, өлүм берген. Бардык кылган амалдарыбызды көрүп турат. Ал биздин амалдарыбызга жараша бизге сооп берет, бизге жакшылык берет. Ошо сооптун негизинде өзү жаратып койгон, момундар үчүн жаратып койгон эң жакшы үйүнө бейишке киргизет иншалла. Сиз менен биздин жаратуучубуз бир гана Аллах. Бир гана Кудай, бир гана эгебиз. Биздин жаратуучубуз ким экен? Ким экен? Машалла. Сиз менен бизди ушундай жараткан мынакей. Алла Таала өзү илми кадим менен бизди биринчи маймылга айлантып, андан кийин адамга айлантыш Алла Таала кереги жок. Алла Таала маймылга айлантпай эле, анан бир субханалла бир жанагы бир иш аракеттин негизинде анан маймыл аябай мешиттеп кетип адам болгон эмес. Алла Таала ошо сиз менен бизди тин ушундай бир топурактан, ошо жөн эле топурак эмес, топурактын асылынан жараткан. Алла Таала убада кылып, өз ырайым менен силер мени топурактан жараттым, кайра топуракка кайтып барам деп Аллах айтып атат. Мен силердин жаратуучуңармын, силер менин жаратылган макулуктарымсыз. Биз жаныбарлардын катарындабыз. Жаны. Бизде жан бар. Бирок жаныбарлардын ичинен биз эң акылдуусу болуп эсептелебиз. Алла Таала биз силерге акыл бербедикпи дейт. Демек Алла акыл берген экен бизге. Силер эми өзүңөрдүн нафсиңерди жеңбейсиңерби? Алла Таала нафсул мутмаинна, өзүңөрдү субханалла кылбай турган, силерди адаштыра турган нафсиңерден, өзүңөрдү кармай турган, өзүңөрдү адам сапатын алып келе турган иман жолунда жүрбөйсүңөрбү деп Алла Таала айтат. Демек Алла бизге нафси бериптир, нафси менен кошо иман берип. Урматтуу туганым, демек Алла Таала сиз менен биздин бүгүн, эртең эмне болоорун Алла билет. Өткөндү да Алла жараткан, демек ал менен жашап өттүк. Алла Таала ушундай жаратуучу, эч нерсеге муктаж болбогон жаратуучу. Кимде-ким Алладан сураса ал берет. Анткени Алла сурагандарды жакшы көрөт. Алла Таала сурагыла, биз беребиз деген. Жана Алла силер сураганыңарды берип, силерди курсант кылабыз. Эгерде силерге бул дүйнөдө бербеген болсок, албетте ахиретте жакшылык менен кайтарып беребиз деген. Алла ушундай зат. Ар бирин өзүнүн ченеми билет. Алла кээ бирлерди бай кылып коет, кээ бирлерди кедей кылып коет, кээ бирлерине оору берип коет, кээ бирлерин эч качан оорутпай коет. Алла Таала кээ бирлерин бирөөнө 100 жыл өмүр берет, бирөөнө 60 жыл өмүр берет. Бирөөнү төрөлтүп өлтүрүп коет, бирөөнү эненче түйүлдүк кылып жок кылып коет. Алла ушундай ар бир нерсени ченеп коюучу зат. Кимде-ким Алла Таалага жакындаган болсо, Алла ага эки эсе көбүрөөк батыраак жакындайт. Кимде-ким Алладан безген болсо, Алладан качкан болсо, Алла андан эки эсе качат. Алла ушундай зат. Биз ага кандай мамиле кылсак, Алла бизге ушундай мамиле кылат. Кимде-ким жакшылыкка жеткиси келген болсо, Аллага жакындасын. Кимде-ким Алладан бул дүйнөдөгү ахиреттеги жакшылыктан алыстабыз десе, Алладан алыстасын. Алла ушундай зат. Сиз менен бизди жакшы көрөт. Бирок жөн эле жакшы көрбөйт. Алла бизди сүйөт. Кантип сүйөт десе, кандай эле сиз биздин ата-энебиз бизди кандай мээрим төккөн болсо, же болбосо ушунча бул дүйнөдө эң жакшы мээрим канча болсо дагы, ошондон 99 эсе Аллах Таала бизди жакшы көрөт. Алла 99 эсе мээримдүү. Алла бизди жакшы көргөн белгиси ушул болду. Бизди түбөлүктүү азапта калып калбаш үчүн пайгамбарлар жөнөттү. Пайгамбарларга китептерди берип жөнөттү. Жана ошолордун арасынан пайгамбар өтүп кеткенден кийин китеби акыр кыяматка чейин сүйлөй турган болуп, Алла китебин сактап коюп, адамзат үчүн рахмат кылып калтырды. Жана варасатул амбия, пайгамбарлардын мураскорлору катары аалымдарды тыштап койду. Жана аалымдар кыямат күнгө чейин тамбих кылып эскертип атат. Алла эскерткиле, эскертүү момундар үчүн пайда берет дейт. Алла ушундай жакшы көрөт биздичи. Биз ушундай жакшы көрөт субханалла. Эч качан Алла Тааланын казынасы кемдик калбайт. Алланын казынасы кенен жана толо. Алла бүткүл инсандын баардыгын бир жерге чогулуп туруп, жин шайтан чогулуп, Алла бер десе, баардыгына берип туруп, Алла Тааланын казынасынан кичине да кемип калбайт. Алла ушундай берешен зат. Алла ушундай берешен,
Anın beрешендигине акылыбыз жетпейт экен. Алла силер мени тапкыла, мени издегиле дейт. Мени издегиле, мени тапкыла дейт. Акылдуулар тегерек жерге карап, бүткүл жандагылар баарын карап туруп, ар бир нерседен Аллахты табат экен. Акылсыздар болсо, Алла кайда? Ал кимди жаратты? Аллахты ким жаратты деген жаман суроолорду бере берет экен. Биз айтат экенбиз, Аллах Таала жаратылган нерселеринде, жараткан бардыгында Аллах бар. Жаратып койгон нерсенин бардыгында Алла Тааланын Аль-Мусаввир, сүрөт, келбет берүүчү деген белгиси бар экен. Аллах Таала теректи терек кылды, алманы алма кылды, каргайды каргай кылды. Ушундай бир бардык нерсени өз ордуна койду. Бирок карасаң, тактайдын ичинен бирөөсүнөн, ушундай бир катып турган тактайдан Алла Таала ушундай жумшак болгон, алсыз болгон гүл чыгарып койду. Алла Таала ушундай бир кап-катуу болгон, ушундай бир таштай болгон кап-катуу тактайдан субханалла эң таттуу болгон алманы чыгарып койду, алмурут чыгарып койду, гилас чыгарып койду. Ушундай зат. Алла Таала алсыз бир кичинекей чөптүн башына ушунча бир катуу болгон мынекен мөмө жаратып койду. Демек, Алла Тааланы издегендер тегерек четти карабайсыңарбы? Алла Таала айтып аткан, силер тегерек четти карап, өзүңөр акылыңар келбейсиңерби? Эй акылдуулар, мен силерге өзүм белгимди айтып. Демек, Алла ушундай зат экен. Алла жакшы көргөндүгүнөн керек болсо субханалла, өзүңдүн келбетиңен дагы Алла Тааланын улуулугун тапсаң болот экен. Өзүңдүн келбетиңен деле Алланын улуулугун тапсаң болот экен. Ар бир нерсени өз ордуна коюп койгон, канчалык чыгармачыл, канчалык билимдүү, илимдүү экен Аллахты билет экенбиз. Эмне үчүн десе, ар бир сөөгүбүз ордунда, ар бир мүчөбүз ордунда, ар бир өзүнүн функциясы бар. Алла Тааланы ушинтип көрүп койсо болот экен. Алла Таала улуулугун ушинтип билип койсо болот экен. Алла Таала ким өзүн тааныбаган, ал Аллах тааныбайт деген пайгамбар аркылуу. Демек, өзүбүздү тааныган болсок, Кудайды тааныган болуп эсептелебиз. Канча деген адамдар өзүн тааныбастан капыр болду. Алла Таала капыр болбогула, менден безбегиле, акыбет деген оор болуп калат деген. Урматтуу ушундай экен. Анын пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам акыркы пайгамбар. Андан пайгамбар келбейт. Пайгамбар ушундай толуктоочу бир адам үй салды. Үйдүн ичинде бир жерине кичинекей нерсе жетпей калды. Мына ошол жетише турган, ошол кыш, ошол кирпичи мынекен акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Жашооңду толуктаган келсе, Мухаммад Расулуллахка амал кыл. Бактылуу болгуң келсе, Мухаммад Расулуллахка амал кыл. Бул дүйнөдө жакшылыктардын ээси болуп максатыңа жеткиң келсе, Мухаммад Расулуллахка амал кыл. Эгерде бул дүйнөдө эң жакшы бийиктикке жетем десең, Мухаммад Расулуллахка амал кыл. Эгерде сен бул дүйнөдө эң бактылуу, эң сүйкүмдүү болгуң келсе, Мухаммад Расулуллахка амал кыл. Кандай ал көрсөтсө, ошондой жашагын. Анткени Аллах силерге пайгамбар эмнени көрсөткөн болсо, ошону алгыла, эмнеден тыйган болсо тыйгыла деген. Урматтуу ушундай машалла. Демек, ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах келмеси ушунча чоң жана терең экен туган. Алла бизге ушуну өкүм кылган. Ким Кудайын тааныган болсо, анда пайгамбарын тааныйт. Ким пайгамбарын тааныган болсо, демек динин тааныйт. Ким динин тааныган болсо, ал бактылуу иншалла. Ошон үчүн бактсыздардын катарында болуп калбайлы. Биздин жашообузда көптөгөн сыноолор бар. Ошонун бирөөсү руханий дарт. Биздин жан дүйнөбүз кыйналганда гана сырткына чыгат экен оорулардын баардыгы. Мисалы бир адамдын денесинде рак өсүп кетти. Ал эмнеден өсүп кетти? Биринчиден ошол адамдын иманынын жосо жан дүйнөсүнүн алсыздыгынан. Жан дүйнөнүн алсыздыгы адамды оорулар алып келет. Бирок бир бар экен субхан, ошол нерсеге өзүбүз күнөөлүү болот экенбиз. Жанду рухубуздун оорусуна бир бар экен, бирөө себеп болот экен. Өзүбүздү жанду оору менен, ушундай бир субханалла табиятыбызга туура эмес оору менен көп убакта өзүбүздү оорутат экенбиз. Биринчиси кандай десе, тагдырга баш ийбей. Уйкуга келип кетти окшойт. Машалла. Каты Аллаху акбар деп коңуздарчы. Машалла, табаракалла, баракалла. Аллаху акбардан жан дүйнө мындай эс алып чыкты. Качан бар билесиздер, тоонун башына кыйкырып чыгып туруп, Аллаху акбар деп кыйкырып көрсө, башкача болот да, машалла. Кээ бир адамдар эме кылса да, чыгарса да, өзү Аллаху акбар деген сөздүн эле эмесиндечи, ушул жерден баштап ушул жерге 13 жерге тийип чыгат экен да. Денебиздин 13 жерге тийип чыгат экен. Ошон Аллаху акбар деп бекеринен ушундай бир намазда айтылбайт экен да. Демек, биз өзүбүз күнөөлүү болот экенбиз.
Jandoorдун келишине. Ayta berelimi? Meyli ayta bereyim maşallah. Birincisi günөө. Биздин күнөөлөрүбүз. Алла Таала ыйык китебинде, Куранда силерге келген бардык оорчулуктар, балелер, кырсыктар силердин күнөөңөр себептүү болот деп айткан. Демек, биринчи адам, кыргызча айтканда, тилиңен табасың, дилиңен табасың. Өзүңдүн балаңың, башыңа келген балаңы өзүң күнөөлүүсүң. Бирөөнү күнөөлөрдөн мурда дайыма адам өзүн күнөөлөгөндү үйрөнүш керек. Ошо мен туура эмес кылган үчүн. Алейкум субханалла кандай десе, көчөнүн бирөөнүн жашоосунда болуп аткан нерсени көрүп, мыйыгынан күлүп койдуң. Көчөнүн бирөөнүн жашоосунда болуп аткан бир проблеманы көрүп туруп, мыйыгынан күлүп койдуң. Көчөгүнү бирөө баласыз болчу, кыйналып жүргөн болсо, эркексиңби? Эркек болгондон сен жарайбы сеники? Деп субханалла көчөгүн тыңданып аткансың. Мына субханалла сенин балаңдын баласы жок калды. Сенде бала бар да, 4 балаң бар дейли. Ошо 4-өнүн тең баласы жок, Кудай сактасын. Эмне үчүн сен оозуңан чыккан нерсе жазылып калды. Сен бирөөнүн жүрөгүнө барып тамыздың да, бирөөнүн барып субхана жашоосун тиги ал эң больной точкасына барып сен сайдың да, сен бирөөнүн көңүлүн оорутуп коюп туруп, эмне сен бактылуу болом деп атасың. Аллах ушундай. Пайгамбарыбызга bir momentте 3 адам келди. Бир айтты: "Я Расулаллах, мен оорудан тажап кеттим." Пайгамбар истигфар айт деди. Астагфируллах деп. Бирөө кел айтты: "Я Расулаллах, мен кедейчиликтен тажап кеттим." Истигфар айт деди. Бирөө кел дагы: "Я Расулаллах, мен ушунча эле бактысыз болуп өтүп кетемби?" Истигфар айт деди. Сахабалар: "Я Расулаллах, сиз 3 адам келсе, үчөөнө тең истигфар айт деп айттыңыз. Мунун мааниси эмне? Мунун максаты эмне болду?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир адамдын күнөөсүнө жараша акыбал келет. Күнөөң канчалык, ошончо акыбал келди. Тилиң менен бирөөнү келе-келеп, бирөөнү аркасынан мазактадың беле, мына ошол нерсе келди. Бүгүн сен жүрөгүң ооруп атат, кыжалатсың, өзүңүң батпай атасың, эмне кыларын билбей жол таппай атасың. Сен субханалла көчөгүнө сен ичиңде эле туруп, бирөөгө тың сынгансың. Бирөөнү субхан ичиңде айткан эмессиң. Бирок эмнекен? Ошол нерсени, ушул болбогон нерсени айтыш мүмкүн, бирок ошол нерсени сен жүрөгүң менен бирөөнү жаман көргөнсүң. Бирөөнү субханалла мындай бир тың болгонсуң бирөөнү. Демек, сен жүрөгүң бекер ооруган жок. Субханалла ушул нерсе. Анткени себеп Аллах Таала ушундай зат. Алламул гуюб. Сен ичиңдеги нерсени да билет Аллах. Ошол ичиңде ойлогон жаман оюңду Алла сен жашооңо алып келип койду. Демек, урматтуу үртам, кыргызда сөз бар. Ниет пейлиң бузулсачы, бүт нерсенин баары бузулат. Демек, адамга болгон, бирөөнү болгон сенин оюң, пикириң, аны менен керек болсо Алла айтып атпайбы Курандачы? Вайлул ликулли хумазатил lumazah. Алла жөн айтып аткан жок экен да. Алар ушундай жөн айтып аткан жок экен. Алар жөн айтып атат. Алар дейт ушундай. Мимика менен эле көздөрүн кысып, деди мындай, тиги мындай, бою мындай экен, тиги деп кемчилигин мындай, мимика менен эле. Алла Таала ошолорду хутама, ушунча жөн эмес, тозоктун ичинде өзгөчө орун даярдады. Тозокко чейин бул дүйнөдө ошол нерсени көрмөй өлбөйт экен. Демек, тууганым, өзүңдү оңдошуң керек. Бүгүн арак ичип жүрөсүң. Арак ичкендин аркасында канча деген жаманчылык бар экенин унутуп койдуң. Биринчиден өзүңө жаман. Сен түбөлүктүү тозокко даярданып атасың. Рамазан болду го, орозо болду. Ошол жерде субханалла 3 түрлүү адамдын башкасынын бардыгынын күнөөсү кечирилди, билесиңер, орозодо. Ошонун бирөөсү аракты адал деп ичип жүргөндөрдүн күнөөсү кечирилген жок. Ошону адал деп айткан адамдардын күнөөсү кечирилген жок Рамазанда. Тобо келтириш керек. Экинчиси болсо, субханалла, зына кылып жүрөсүң. Ойноштук менен алек болуп жүрөсүң. Тилиң менен ойношсуң, көзүң менен ойношсуң, акылың менен, оюң менен ойношсуң, мүчөң менен ойношсуң. Ушул нерсени мындай адал көрүп, бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп жүрөсүң,
Bürөөнүн аялын бузуп жүрөсүң, бирөөнүн күйөөсүн бузуп жүрөсүң, бирөөнүн энесин бузуп жүрөсүң, бирөөнүн атасын бузуп жүрөсүң, субханалла. Бул жок, бул жөн эле болбойт. Мунун аркасында чоң бала күтүп турат азыр. Бүгүн сулуусуң бар, күчүң бар болуп турат. Ошол нерсе сени тартып турат. Бирок ушундай нерсе салынууга ашык, эртең бала башыңа келет. Кээ бирлерге келди уже ошол бала. Кээ бирлерге келди ошол бала уже. Кээ бирлерге келди ушул жерге ошол бала. Жүрөгүңдөн тынчты Алла алып койду. Жүрөгүңдү ооротат. Өзүңдүн аялыңан ушундай шек санап жүрөсүң. Анткени сен бирөөнү ошентип жүргөнсүң да. Эми өзүң аялыңды ошентип жүргөндөй болуп, кыжалат болуп, эмне кыларын билбей өлөйүң санап жүрөсүңбү? Өзүңдү ушинтип жүргөнсүң, ушул башка ошо күйөөңүң жанында жаткан күйөөңдү эмне кыларын билбей ушуда ушинтип жүрөт болуш керек деп жүрөгүң оорукчан болот да. Демек, ошол келди уже. Ушундай нерсе. Бүгүн акчага бирөөнү отургузуп кеткенсиң. Бүгүн субханалла бирөөнү кидайт этип кеткенсиң. Карыз алып туруп качып кеткенсиң. Бербей жүрөсүң. Эмне бол жөн эле калат деп атасың. Жок, субханалла. Мунун дагы баласы бар. Ошо руханий дарт болуп сен жан дүйнөңдү кыйнай турган оору болуп келет. Ушундай. Демек, мен айтайын деген максат ушул. Азыр ушул жерден отурасыңар да. Мына ушул күнөөлөрдүн баардыгы тең башыбызда бар. Бирок Алла райымдуу деп башында айттым силерге. Алла мээримдүү айттым. Алла Карим. Алла Карим. Жөнөкөй эмес Алла. Ушундай жоомарт Аллах Таала. Бизден бир нерсени күтүп турат азыр. Тооба кылышыбызды күтүп турат. Алла кечир, ушу күнөөлөрдүн баардыгын мен кылгам, мени кечир. Деп турат ушул жерден азыр чын жүрөктөн Алла Тааланы алды. Алла кечир мен. Ушул күнөөм экинчи кайтпайм деп өз ичиңде азыр өзүң бил, өзүң күнөөңдү өзүң билесиң, туурабы? Мисалы мен өзүмдүкүн өзүм билем. Ар бир жашырып кылган, ачык кылган күнөөбүздү ар бир өзүбүздүкүн өзүбүз билебиз. Ошон сен Алла кечир дей турган болсок, сөзсүз иншалла Алла кечирет бизди. Бирок бир шарт бар, эртең күнү кайталабайбыз, ошону эскербейбиз, ошол нерсени жакшы деп элге айтпайбыз. Мен муну момчумун, баягыда момча канча киши кидайт этип кеткенмен. Момча мен зына кылганмен. Мен момча нерсени ушинтип койгом деген нерсе, туурабы? Кээ бирлерибизди калпты кадимгидей жумуш катары көрүп алганбыз. Калпты, бул калптын казаны кайнабайт дейт. Демек, ушул руханийлер калптын себебинен келет. Пешенеңе бул жерге калпычы деп жазылып калганга чейин бала келе берет. Андан кийин бирөөнүн аркасында кыйбат кылуу, ушак кылуу. Мына ушунун баардыгы тең адамды акыртуу, эмне айткан болсоң, эмне ойногон болсоң, ошол жашоого келди деген сөз. Кудайым сактагандан болсун. Азыр бир тооба кылып алалы, иншалла. Биздин аркадан кайталап коюңуздар. Астагфируллах. Астагфируллах. Астагфируллахуллази huvel hayyul kayyum ve atubu ileyk. O Allah'ım keçirim sırayım. O Allah'ım geçirim sırayım. O Allah'ım geçirim sırayım. Sen tüvelüktü yani türüsün. Bağırdık günöylörüme buşaymanmın. İnşallah ikinci bul günö işlerge kayıtpayımın. Anlarçı kandayın Allah Taala. Жүздөрүңөр нурду кылып салды Алла. Кандай жүрөктөр нурду кылып салды машалла. Ушул сөзчү Алла күткөн сөз болчу. Ушул жерде азыр периштелер күткөн сөз болчу. Жин шайтандар качты азыр дырылдады билесиз. Бүттү, канча жыл мээнет кылган сизгечи. Сизди канча жыл күнөө кылдырган субханалла. Ушул сөздү айттык. Алла Таала энеден туулган күнөө кечирип салды. Шарты кайсы экен? Ошол нерсени экинчи кылбайбыз. Ошол нерсени субхан эстебейбиз. Ошол күнөөнү субхан бирөөнө айтпайбыз эми. Түшүнүктүү болдубу? Демек, андан кийинки бизге зыян берген руханий заттар алып келип аткан себептердин бирөөсү бул адамга көз тийүү. Пенде ушундай. Биздин көзүбүз, мына бул көзүбүз. Бир гана топуракка тоят. Билесиз ушуну? Эми Захир риваят. Мындай бир риваятта келет экен. Адам атаны Алла Таала жаратып туруп, чоң бир майданга, бир Мекке менен Мединанын ортосунда айтат. Мына ошол жерге жаратып туруп Аллах Таала анан барып туруп жанды кир деп айткан экен. Жан Алладан да турабы?
Allah жараткан жанды берген Алла. Алладан башка жан берүүчү жок. Ойлобой жаның кайсы жактан жанды бирөөдөн кошулуп келип, бирөөдөн кирип келип жок, андай эмес. Алла берди жанды. Кир деди адамдын ичине. Келип туруп, "Я Алла, мен каяк жагынан кирейин" дегенде, көздөн кир деди. Алла Таала билип туруп, эскертүү үчүн, биздин жаныбызга эскертүү үчүн ушу көзгө бар деди. Көздүн түйүнө келгенде жан коркуп кетти ушунча тереңдигинен. О Алла деди. Мен буяка кире турган болсом деди. Мен бул жер качан адамдын денесине жетерин билбейм деди. Ушунча терең экен деди. Я Алла, мен ушул жанга киргенден коркуп атам. Ушул денеге киргенден коркуп атам. Мага башка жагын берчи, көздөн кирбей. Алла айтты, "Ооба" деди. "Сен коркконуң туура" деди. Бирок буну мен бул көздү бир топурак, уч топуракка деп периште аркылуу көзгө бир топурак, мындай уч топурак салып койду. Ошентип анын жаныбыз ооз жакка келиптир. Ооз көрсө ушундай экен, субханалла. Оозду көргөндө сүйүнүп кирип кетти дейт да. Эмне мынча сүйүндүң десе айткан, бул кыска эле экен дейт да. Кыска эле экен. Бияка кирет экен, бияка кирет экен болду экен. Адамдар субханалла, мына ушул могу жерде кичинекей кызыл кекиртек барбы? Кызыл кекиртек далай жерге секиртейт деп жазып тур. Көрсө ушул экен да, биз жан багыш парз деп эле могу жердин аркасынан чыгып жүрөт экен. Кээ бирлериңер бар болчу, даам сезбейсиңер билесиңерби? Оозуңа эмне салсаң да кире берет. Тура болсо эмне жегениңди билбейт. Таттуу, ачуу. Адам ушунча экен, могу жерге келет экен, могу жерде даам сезет экен да, боякка келгенден кийин дал эмне кетип бараткан кереги жок экен да. Адамдар муну ушул эле ооздун тегерегинде эле аракет кылып аткан да. О итальянский, о африканский, о арабский, о турецкий жок, субханалла. Кайсы тамак жесең да мына могу жер экен да. Лаззаттың могу жердин ичине калат да, чыкты бекип кеткен болду. Дальше билесиңер аны акырында кайка барганда, аны айтпай эле койгон, уят эле болуш керек. Көп адамдар ушул кызыл кекиректердин аянынан урушат, талашат, мушташат, ажырашат, өлтүрүшөт. Ушул эле мына кызыл кекиртек мынча эле промежуток бир 10 сантиметр жер үчүн адамдар өмүрүн кыят адамдын ичи. Эми ошол көз ушунчалык экен, субханалла, тойбойт экен. Ошон үчүн биздин тойбоз көздөрүбүз кээ бирлердики капкара болуп адамдарга кирет экен. Бирөө бар экен, субханалла, октой жаандын огундай болот экен. Адамды караганда ошол жан дүйнөдө адамды коргоп турган зоот бар да, иман зооту. Ошо Алла жараткан зооттун бар тежип барып тургандан кийин сен жан дүйнөңө субханалла жабыркалап кире баштайт экен. Ошонун себебинен сен көчөнү дүркүрөп, ден соолугуң мукмуш болчу, машалла. Ден соолугуң кетип баштайт экен. Көчөнү тим эле любой нерсе сабыр кармап, ушундай стойкий мужик болчусуң да. Ушундай бир эң эриктүү аял болчусуң. Бирок Алла ушундай койт, мен көз тийди, сен эркиң кетти, психологияң бузулуп баштады. Сен көчө сүйүп турган үй бүлө болчусуң. Бириң сүйүп, жанып тимелечи, бири үчүн жашай албай, индийский кино болчу. Бир тоодон бир тоого бийлеп жүрчүсүң да. Бири-бириң көргөнгө зар болчусуң. Телефон менен улам өтүп коюп, бирине кызганып, кайда жүрөсүң, эмне кылып атасың? Балаңды көрсөтүп койчу, ушундай бир эме алып келатканда болгон нерсене бир роза көтөрүп алып барчысың да. Бүгүн эчтеке жок. Бирин жек көрөсүң. Тийгиң да келбейт, көргүң да келбейт. Үй бүлө бузулат экен көз тийгенде. Андан кийин келсе, субханалла, дүркүрөп өнүп аткан болсуң. О, текстил тигилип эле, 20 машинка уже 50 индус иштеп аткан болчу. Чында азыр кыргызда иштеп атат, индусда иштеп атат. Ошондой. Индус бар иштеп аткан болчу, дүркүрөп аткан болчу. Бирөө келди, мынча индусты кайдан табалдың? Yani булар толтура экен, арзан иштейт экен, бош иштейт экен, а? Ушинтип атып, бана келип, ушундай дүркүрөп өнүп, дордойдо сен эле күтүп калган казактарчы. Эми бирок бүгүн нөлсүң. Эчтеке жок. Бирок ошондо иштеп атат, жашооңдо береке жок болуп баштады. Табан ошондо бирок карыз болуп баштады. Индустар иштеп эле атат, вроде бы, бирок карызсың. Эчтекең болбой атат. Көчө малың дүркүрөп, буякта 4 түлүк малың дүркүрөп турган. Бүгүн субханалла, малың бар, өлүп эле атат. Өзүнө жок болуп атат, карыз болуп атасың. Үй бүлөңдө чыр-чатак баса албай калдың. Постоянно башың ооруп калды. Эч жумушуңа баргың келбейт. Барсаң бир кыз кыжалат, машинага отуруң келбейт, жүрөгүңдө коркунуч пайда болуп калган. Ушуну эмне кыларыңды билбей калгансың. Кимден бир нерсе кылсаң эле болбойт. Апатия. Жүрөгүң кысылат, бир нерсе кылсаң, көзүң ооруйт. Тияққа басасың, бияққа басасың, болбойт.
Демек ошол жанакы көздүн найза менен же болсо жаа менен атып салган көз сыяктуу болуп, субхан сен атылып калдың уже. Демек ошентип бирөөнүн көзү себебинен сен жан дүйнөңдө руханий оору пайда болуп калды. Бирөө себеп болот бекен? Болот, субханалла. Мына ошол эки сиз менен биздин жашообузга тийгизген таасир ушундай туугандар. Эми эмне кылыш керек? Кээ бирөө айтат, мен намаз окуйм, мага көз тийбейт. Мен намаз окуйм, ой тим эле эмне болсоң ошо, мен намаз, мен сакалым во. Мен де хижап кийем, паранжа менен жүрөм, мен до. Эмне кыла аласың? Бирок кыйналып жүрөм. Мен укмуш таквам, мен алиммин, мен хафизамын. Бирок субханалла, караса үйүнө барганда сыртта алым, үйдө болсо залым. Намазды окубайт керек болсо. Намаз окугусу да келбейт. Бирок субханалла экен айтып атат, мен алдым, мен хафиз, мен 4 айлык дагы чоң кудамамын мен. Дагы ушундай айтып атат. Айтайын эмне экен, канча алып ойлоп кетсең дагы, субханалла көз бардыгына бирдей тийет. Тийбей койбойт адамга көз. Да ошондой субханалла эмне экен, сен өзүң жардам бере албай калдың эми. Кээ бирлер сурайт, эмне үчүн мен өзүмө дем салсам болбойт, эмне үчүн эле кел дейсиң? Анткени себеп сен руханиятың өзү талкаланган. Мына сотка, телефон. Сен телефонсуң. Бирок эмнесиң? Зарядың аз да. Тиякта уже чыгып атпайбы? У контактта баландай низкий заряд депчи. Скоро отключение болуп атат. Бирөө мындай айтканда, машинең от албай калды, аккурат отуруп калганда. 5 алда түртүп, 2ге сал дейсиң, 2 сал оңой. 2ге саласың, түртүп, кетесиң, машалла. Эми токтобо зарядың толгончочу. Келе бер деген сөз алчы. Машалла. Демек ушундай экен, түшүнүп болдуңбу? Өзүңүз мана зарядыңыз аз, кыйналып турасыз. Сиз өзүңүзгө жардам бере албай калдыңыз. Эми сиз түртүп коюш керек, себеп болуп коюш керек болду. Тамам? Мына ушундай нерсени түшүнүрүп, руханий дарт деген ушундый пайда болот. Биринчи өзүң күнөөлүү болосуң, экинчи бирөө себеп болот. Демек, кимге себеп болуп калган болсо, оңой экен. Азыр биринчисин болсо чечип алдык, машалла. Тооба кылдыңыздар. Иншалла дилден кеткен, жаңылып кылган, жазып кылган, мында билип кырча айтканда, билип билбей кылган күнөөбүз үчүн тооба кылдык. Болду, Алла кечирсин. Эми Аллам шифа берип бакчаны. Эми бирөө себеп болгон болсо, демек бирөө жардам берип коюш керек экен. Түшүнүктүбү? Демек руханий дарт менен кутулса болот экен, аны жашаса болот экен, субханалла, оңдосо болот экен деген сөз. Бирок бир шарт бар. Ыйман келтиргиле. Ыйманыңызда бекем болуш керек. Ыйманыңызда бекем болуш керек. Кудайга болгон ишенимде бекем болуш керек. Кимдин Кудайга болгон ишеними канчалык бекем болгон сайын анын эмнеси жашоосу оңоло баштайт. Жашоодо кесири жашап баштайт. Жакшылыкка жетип баштайт. Ыйман маанилүү нерсе. Бет маанилүү нерсе эмес. Бетиңде эле упа менен шибай бере турган болсоң, жаш болуп кетпейсиң, туурабы? Эми ойлоп көр, 80-жылкы машинени эле улам эле барып полировка көрсөң эле 2024 болуп калат. Кемпир эле улам эле тырмакты монтип өстүрүп, монда чийип алсам эле кыз болуп калабы? Мүмкүн эмес бул. Туурабы? Ошондой нерсе. Бирок бул бет адам Алла Таала карабайт. Сенин улутуңду карабайт. Сенин урууңду карабайт. Байлыгыңды дагы, мансап бийлигиңди Алла карабайт. Алла Таала биздин некен жүрөгүбүздү карайт. Ошо сен жүрөк качан бул жерге ишеним менен толсо, Кудайга болгон ишеним менен, жаратуучу болгон ишенимге, я Алла, жакшылык жаман сенден, сен бересиң я Алла. Сенден башка эрмек болду, эмне кыла алат мен я Алла. Демек сен бул жерде алып келип уктум менен, болду эми айгайын эми болду. Мен түшүндүм. Я Алла, мен түшүндүм. Сен бар экениңе, сен жаз экениңе, байладагы жакшылыкта сенден келе ишендим мен. Жашоомдо болгон тагдырга берген нерсеге мен ыраазымын, Кудайым. Сен ушуну берипсиң мага, оор мен ыраазымын. Ол ош кедейчилик бердиң мен, ушу мен ыраазымын. Көчөгөн көбүп кеттим эле Кудай. Бүгүн алып койдуң мен ыраазымын я Алла. Сен мага жаштык бердиң, карыдым мынакей. Ушу жаш берген жаштыгыңа анан жаштыкты көрсөтүп туруп, карытып койгонго мен ыраазымын Кудай. Ол сону бекен. Ыраазы болгон сонунда тагдырга там бергенди үйрөнүш керек, машалла. Эмне болуп аткан болсо, ошо келди, машалла. О Алла, бул сенден келиптир. Мен ыраазымын. Сүйүнүч келди. О Алла, бул сенден келиптир. Мен ыраазымын. Ыраазы болгон адамдар, бул дүнү ыраазы болгондорду Алла Таала ахиретте ыраазы кылат иншалла. Аракет кылабызбы? Аракет кылабызбы, машалла?
Allah'a ekber. Anda bereke olsun. Anda hem niyetlerini turulayın maşallah. Subhanallah hamdik. Aşala anta. Astagfiruka ve atubu ileyk. Amin.